Эненин балага болгон үзүлбөгөн мээрими. Ошого көп өкүнүп, көп кемсинип өзүмчө өзүм неме кылган. Ошол болду да турмуш ушундай катуу сыноо экен, чыдай алган бар экен. Кээде турмуш чыдай албай да калат экенсиң. Кээде эми ушу жалгызбылыктан көп неме мүчүдүгөн ушу орукчан баламды таштап коюш кыйын экен. Эми жалгыз боюш дагы кыйын экен. Бүтүндөй жашоосу бир балага байланган эненин жалгыз тилеги. Тагдырдын оор түшүгүнө канет кылган жалгыз бой эне. Мына ушу балдар келбегенде мен үмүтүмдү үзүп, кээде раса сыгылып мына менен эме алганда жашабай эле койсом окшойт. Ушундан көрө апа тиле экөөсүң бир чукурга түшүп кетсек дагы башкалар тынч жашаса деп кадимки мени бир неме кылып койгондой сезилип атты да магачы. Жокшулуктун азабын көрүп 15 жылдан бери ижара үйдө жашаган Калыскан Тажибаева. 61 жаштагы жалгыз бой эне Калыскан Тажибаева Өзгөн районунун борборунан 6 чакырым алыстагы Шоробашат айылында күн кечирет. Калыскан айым экирет турмуш күтүп 4 балалуу болгон. Эң көчү уулу тубаса ден соолугунан майыптуулугу бар. Жашы 28ге чыккан баласы оорунун азабынан тамакты чайнап жей албайт. Чегирилген жөлөк пул тиричилигинен ашпайт. Майыптуулугу бар баласын кичинекей кезинде дарылатууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Калыскан Тажибаева уулу менен өзүнүн айылындагы тамда 15 жылдан бери ижарада жашап келет. Мен биринчи тагдырымдан чында неме кыла албадым. Бул экинчи тагдырымдан балам. Биринчиден 2 балам бар эле. Анын кызым өтүп кеткен азыр. Уулум бар, чоң уулум. Ал дагы 3 баласы бар. Алар үй башка. Кийин ошо булам менен эме болду окшойт. Балким тагдырдын сыноосудур, ушуну көрүшүм керек болуптур. Экинчи тагдырымдан ушу 3 балам бар. Üçünün en kiçinekey uşum olup kaldı. Kiçinesinde men көрсөтүшкө чында өзүм жетише албадым. Себеби дегенде жалгыз багыш кыйын экен. Бир жагына тырсаң, бир жагына жетиш дагы кыйын болот экен. Ар түрлүү сыноолор болот экен. Эми үч жактан неме болот экен. Кээде ушу элдерге окшоп мен неме кыла албадым, окута албадым деп көп өксүйм. Себеби мен дагы эң чоң болгон үчүн индилеримди, сиңдилеримди багам деп окубай калганым үчүн мен да балдарымды окутпай калдым дагы ушулар да ушундай болуп калды деп көп өксүйм. Балким окуганымда мен дагы ушуларды ушинтип жакшыраак неме кыла берем, ушу бирөөгө пайдасы тие турган болуп, чоңойтот элем да деп өзүмчө көп өксүйм. Жалгыз бой болуп эми нелерин айта алам. Бирин эстесем, бирин эстей албай калам да. Себеби дегенде мурун жакшы неме кылат элем. Эми жалгыз бой болуп биз да совхоз болгондон кийин тамекиде иштедик. Тамекиде жерибизди бөлүп берди, аны кылышып жүрдү балдарым, кыздарым. Кийин анан бөлүнүп кеткенден кийин кызым өтүп кетти. Анда катуу оорудум. Ондан кийин мен көп жылга дейин өзүмө неме кыла албай жүрдүм. Келе албай көп жүрдүм. Бир немеден неме кылгандан кийин тагдыр кыйын экен. Оңдоп келиш бир адамдын колунан келбейт дагы экен. Балам иштегени кетип ошоктон үйлөнүп келди. Томскиден ошока барып иштешип, эми 3 баласы бар. Кийин ким дагы иштегени кетип актан ал дагы үйлөнүп келди. Мен ага эми наразы эмесмин. Себеби ар ким өзүнүн каалаган ашын ичет. Мен аларды, мисалы, мен каалаганда ал дешке азыр ондой заман эмес экен. Себеби дегенде бир күн дагы мен каалаган менен ал жашабайт да, мисалы, өзүнүн каалаганы менен жашайт экен. Мен ага каршы эмесмин. Эми мага жардам бербейт деп айтышка дагы мен акым жок. Себеби 3-чү балам дагы ал дагы 3 баласы бар. 4-өнү болду, биринчиси чачап калды. 3-өсү бар азыр. Ал дагы өзгөмөсүнө кыл тартыш керек экен. Эми аларга бадешке эч ким болбосо чында эле эң чоңу гана үй салды. Анан кийинкилер чында эле азыр убактылуу иштеп жүрүшөт, жалданып эми экөө тең. Биркиси эми Россияда иштеп атат. Барат экенсиң барганың менен эми биз
Көп болsa 5 күндік мейман болады екенбіз балдарымыздың үйінде. Анан баяғыда эле өзүңчө жашагың келет экен. Мен ушу Россияда иштеп жүргөн балдарга рахмат айттым. Себеби мен ооругандан бери булар тез кабар алып, акча салып турушту. Мен катуу ооруганымдан ошо акчаны эмне кылып атканымды дагы өзүм байкабай неме кылып аттым да. Анан келишип эже ушундай болупту, ушундай дешип атышты. Олорго чоң рахмат. Эми ушу демилген кылып, менин балам үчүн чын дилден кылган үчүн мен аларга ыраазымын, рахмат айтам. Ден соолук болсо мен деле ошондой ишти кылгым келет. Бирок бала менен отуруп же өзүм алдырып койдумбу же билбейм, ушуга капа болуп кетем. Мурун машина тигип өзүм алаксытат элем. Анда мындай кылат элем да. Анан неме кылгандан кийин неме болуп кетишим кыйыныраак болуп, көп неме кылып калдым да. Азыр деле настроением болсо отуруп калып тигип неме кылам. Анан бул дагы неме кылат да, кээде настроениясы жакшы болсо неме кылат. Анан мен таштап кетип калып же айтканын кылбай койсом, резко өзүнө неме кылып коет да, приступ берип калды. Мурун бербей деле. Анан эми өксүк адамдын айтканын кылбай коюш да кыйын экен. Калыскан айым үй бүлөсүндө улуусу болгондуктан жаштыгынан эрте турмушка аралашканын айтат. Жолдошу каза болгондон кийин 5 баланы жалгыз чоңойткон. Бир кызын жоготуп, ден соолугу жабыркап, өнөкөт оорулары пайда болгон. Балдарын өзү үйлүү кыла албай жүргөнү жүрөгүндөгү чоң өксүгү. Мен мурун жашында айтат элем, 15 иним болсо, балдар, үкөлөрүм болсо дагы мен зерикпей багам деп, не иш кылышты, келечекте кантишти деп өзүм санабай үкөлөрүмдү чоңойтсам болду деп ойлойт экенмин да. Анан азыр көрсө мындай ар ким өзүнүн үй жарыгы өзүнө түшүткөн. Анан кийин ар кимдин кичине жерден бөлүнүп кетсе дагы азыр ызалана берет экенсиң да өзүңчөчү. Анан иштеп жүрдүм, аганда деле ошо кыздарымды дагы, иштеген кыздарды өзүмүн кыздарымдай сезет элем да. Анан эми сиңдилерим деле мындай жаман эмес эми азыр. Эми баары турмушу башка. Алардан неме капа болбойм мен. Бирок эми жакшы сөздөрүн айтып турушат. Мына ушу балдар келбегенде мен үмүтүмдү үзүп, кээде раса сыгылып мына менен неме кылганда жашабай эле койсом окшойт. Ушундан көрө апарып деле экөөбүздүн бир чукурга түшүп кетсек дагы башкалар тынч жашаса деп кадимки мени бир неме кылып койгондой сезилип атты да магачы. Жок. Эми жакындан бери жакшы мен дары иштейм, ошо дары ичкенден кийин дагы өзүмө келе баштадым да. Кичине неме кылып. Анан дарыга деле көп себенбеш керек экен. Туура эмес, кээде чарчаганымда көп демел болайын деп ичсем, бул калып калат да. Мурун али ыза көргөн үчүн өзүмө өксүк өзүн алат болуп эле, ошону көбүнчө өзүмө алып, ошондон ооруп калдым деп ойлойм да менчи. Анан баламы мага кыйналганым көрсөтө албадым, чында леченияларга апара албадым. Себеби дегенде жейт экен, ичет экен, кийет экен. Анан апарып жатканда муну менен кошо жатыш керек экен, мени неме кылыш керек экен. Эми балдарым ар бирин айтышым дагы кыйын болот экен. Аялдары эми түрлүү тагдыр болот экен да. Бирин жакшы деп койсоң, экинчиси таарынат экен. Бирок баарын бирдей эле көрөт экенсиң. Алар ачуу болсо деле илеп наракты карап, булар мындай дейин дегендир дейт экенсиң. Кээде ачууң келгенде ар нерсе чыгат экен оозуңан, чыкпай койбойт экен. Аны мен чыкпады деп айта албаймын себеби. Анан сен ушу балдарыңды таштап мени бактышка мен дагы акым жок экен. 5 күн жашайынбы, 10 күн жашайынбы? Эмне да апамдар жакын үчүн ушуларга эми алаксып таштап иштебем жүрдүм. Анан кийин ушу былтыртан бери катуу неме болдум, ушундан эле неме кыла албай атам да. 5-6 ай болуп калды катуу неме алганыма. Азыр бул жерде жашаганыңызга канча болуп калды? 15 жыл болуп калды. 15 жыл болуп калды. Булар Бишкекте жашашат. Азыр 3 балаңыз Бишкекте? Ооба. Квартирада болуп жашайт. Эми убакыт болуп азыр деле сезондо мына мёртвый болуп иштери неме болбой калды эми.
Кедет эми өздөрүнө ушу балдарын багып атат да алар дагычы. Чоң эле баламдын үйү бар, анан башкасыныкы ичинде жок. Чоң балам атасы да өлүп калган. Ал ушу эң кичинекейин апам сен багышың керек, сен айылга бар дептир. Айылга кел барайын десем, апа сиз бияка барайын дейт. Мен өзүбүздүн элде, ушул жерде жүргөнүм жакшы да. Оор болот экен, сыркы болот экен, өзүңүн жериңе жетпейт экен. Себеби тааныганды мынтип саламдашканың жакшы экен. Мисалы мен ол жактан сен келетканда, ушуну бир жерден көрдүм эле деген менияда келет экен адамгачы. Ошон үчүн аякта эми биз менен алардын характери бирдей болуш кыйын экен. Алар ишке чыгып кетсе, баласын карап турсам, мисалы, пайда болот дейин десем, анан кийин балдар өзүнчө тарбияланып калат экен. Келгенден кийин эле эми мынтейин десем, мен мынтти, анан алар мен бар жоктон аркада калат деп анда ойлонот экенсиң. Мен мына менен жүрүп элечи, эч нерсени унутуп койгонума өзүм өксүйм да, алардын кемчилдигин, андай мындайын кылып бере албадым деген ойдо мен өзүм көп орукчан кылып алдым да ойлоном депчи. Аны 5-6 ай болуп калды. Былтыртан бери ончо неме кылаларым да, 3-4 жолу каттык стресске түшкөндөн кийин кайта чыгып кете албай кыйналып аттым да. Себеби поддержка болбосо, муну караганга кичине болсо эми нерв экен да, нерв кетип калат экен да. Анан бул музыканы жакшы көрөт. Көбүнчө ушу музыка болсо тансага түшүп, анан сериалдарды көрөт. Азандын доошун укканда апа тур алып айтып атат дейт. Анан мени тур намаз оку дейт. Анан мен билишимче неме кылам. Бул дагы отуруп алып Кудайдан тилей берет. Мен басып кетейин, иш кылайын дейт. Анан ким келсе отур чай ич дейт. Апа тур чай кой дейт. Анан пата берип чачын алдырам да, кээде өзүм мурун неме менен азыр ала албай калдым да, немесине ямчылабай калдым да. Анан алып бергенден кийин ошол оорубасын дейт, баш оорубасын, ич жери оорубасын менин чачым алып берди деген немени кылат. Бир айылдан үчүн алар светин төлөйм, огородуна төлөп туруп, эгип неме кылам. Балаңызга анан өзүңүзгө жөлөп Ооба. Ушу айылдагылар жардам берип, ушу ооруп жүргөнүмдө кой ушундай болбогун деп, өзүнө тартышып, иштеген малда иштеп жүрдүм. Кийин анан ушу өзүм кээде каттуу бир нерседен чочуп калгандан оорудумбу, каттуу ооруп калдым. Ушундан кийин мен өзүм келе албай атам да. Кээде эле өксүк өзүн алат болот дейби же билбейм да эми. Кээде раса жакшы болуп неме болуп кетем, анан кийин жаман сөз уккандан кийин болду, мен аркага кетип калам да чынында. Учурда жашаган үйү 3 бөлмөлүү, кышында суук болуп көп кыйынчылык тартат. Үйдүн ээси акысыз жашоого уруксат берген. Жергиликтүү бийлик жана элеттиктер кем каржысынан көмөктөшүп жатканына ыраазы. 81 жаштагы апасы дагы казынын жанында болот. Эккенге деле чегиң болсо экеткесин. Аны мына жылдан бери ошо мына талпалдарды эктим, ушуну неме кылып жагып аттык. Кыйып анда кылып өздөрү дагы отун берип атышты, көмүр берип атышты. Анан иштегенде деле алып келип жагып аттым. Алар андан мен өкмөттөн, мисалы элден, немеден наразы эмесмин. Ушу эми бул телевизорду көрүп отурат постоянно. Телевизорсуз жашоо кыйын да бугачы. Мен оор эликте гүл менен үгүп алек болот элем, өзүм алаксытам да. Себеби балам дагы баспаса дагы ошолорго суу бер дейт. Такай мына үйдү дагы неме кылчумун да, дайым. Азыр көбүнчө мына жака келип дем алам. Чыйнага жок эле. Анан эми бүйөдө отуруп тамактанат, эшикке чыгабыз. Ооба, апам ушу жаздан бери бияка алып келип калдым да. Себеби өзүм жалгыз жата албай аттым да. Анан балам неме болганда ошо апам карап турат да. Мен түнү көп корком. Неден коркконумду өзүм билбей калып аттым да, сакыр элечи. Эми Кудайга шүгүр, эми ооруганымда лечение кылдым, бир өзгөнгө барып лечение кылып келдим. Рахмат неме кимеле баягы куршаптык бала. Ошо бала лечение кылды. Ого рахмат, мени ушунчалык абайлап, сүйлөп неме кылганына ыраазымын.
Бирок кийин барып ушу неме кылып келгенге дагы кудуретим жеткен жок да менинчи. Себеби кандайдыр бир нерсе деле мени кыйнай берип эле огороддо дагы кечекти. Эми аны деле зорлоп эле ар кимдер эгип берип кичине бир нерсе эгип жей турган, үзүп жей турган эгип алдым. Эми мурункудан жакшы. Ушулар келип жөлөк болгон үчүн кыйламдай өзүмгө келе баштадым да. Ошол жерде дагы неме барбы жокпу? Жер. Каерде? Эгин жана азыркы үй салып аткан жерлерде да барбы? Чеги кичине огородуна. Аны билбедим. Болсо керектир. Силер көрдүңөрбү ошолдугу? Эми барабыз. Анан ошол баягы өтүп кетип атыптыр. Калчы менин үйүм бүттү. Мына кызым алып кетип атам деди. Майли жакшы барып келгиле дедим. Өтүп кетишти да. Ана мага ошо мына Нурлан деген балдар, эже сизге дагы балаңызга үй салып беребиз. Балдар ушу неме кылып атат деп ушинтип айтты. Анан Алла разы болсун, эгер неме болсо дедим. Эгер сиз каршы болбосоңуз, балдарыңыз неме кылбайбы дедим. Деди. Жок дедим. Анан билбем дагы сурап көрөм деп сурадым. Анан кийин апа, эгер Алланын жолунда жардам берсе майли, биз акмак болдук, сизге үй салып бере албадык апа деп өздөрүнчө ызаланды. Ызаланды дагы өзүм дагы кыйла неме кылдым эми. Мен ага эми силерди жалгыз бой бактым балам деп өзүмө өзүм көп күнөө койдум да менчи. Силер да окуганда, силер да өзүңөрдүн турмушуңарда алдыраак болот элеңер деген ой болду мендечи. Şu жақын болған мана şu келіп тұрам да қарызым не қылайын 81-ге Құда қаласа мына 81-ге шықтым. Келіп шын балам деп өлгіше балам дейді кесінде. Балам деп şu келем де. Şuradan қаралы şuға еш болып şularыммен жатам. Ем senin балам үйім бар, şun sen mınau balдар ем тирилік iştep alısın şolarım. Bala çakalı olaram tuğra çürüş gerek çünele. Onlar bile gün ölüveş gerek. Adam mücahili olup alışsın. Deyip oşağa tuğra düşünüp oturağız deyim. Balama koyacağım balam. Allah dile narazı var. 3'ten balası var. 3'ten balası var. Mali. Daim şuğul ödmen ödleri olup. Şuğulup iyili cahili olup. Nimeli buluş versin Allah'ım. Emirlerine bereket versin. El cürt tünt bozsun. Жақсы sanağanlar tünt bozsun. Allah'ım hiç kaçan yaman neseni tuş kılbasın balam. Ömrüңөргө baraka versin şuntip. Карасам şuntip oturam da balam деп oturam şu. Тагдырдын берген сыноосуна каниет кылып жашап келе жаткан Калыскан Тажибаева коомчулуктун материалдык колдоосуна муктаж. Элеттиктер демилге көтөрүп 4 бөлмөлүү үйдүн пайдаланып тургузган. Чет өлкөдө эмгектенген мекендештер дагы үйдүн түптөлүшүнө кол сунган. Элден жардам болсо үйдү быйылкы жылы бүткөрүп берүү каралган. Эми бирөөнүн үйүндө жашайт. Баласы инвалид, баласы дагы 26-27-ге чыгып калды. Анан кийин ушуга Шорошаттын жаштары көргөндө дагы ыйлагысы келишип көбү ушундай неме болуптур. Ушул эжеге дагы ушул немелер менен ушу үйдү тургузуп берсек деп мына азыр мына фундаментин куюп балдар немелер 3 комнат, 4 комнат, ушу коридор менен 4 комнат мына фундаменти бүтүп турат. Эми каражаттын баарын ушу Шорошаттын жаштары көтөрүп атат. Şu ejege үйдү салып, şu үйгө киргизип коюлду ушу Шорошаттын жаштары. Бу биздин бир жагы Шорошаттын жаштарынын ылтымак жагы дагы бизде күчтүү. Ушунда муктаждарга муктаж боло турган болсо, ошолорго жардам бергенге, демилге көтөрүшүп, ушу жаштарыбыз Кудайга миң калла шүгүр, ынтымагынан жазбасын ушу жаштардын, ден соолугу чың болсун, көп нерселерге жардам берип атат, ушулардын үй бүлөсүнө тынччылык болсун. Эми Алла көрүп турат, ким канча жардам берип аткандарын баарын. Эми Алла ошол жактан берсин, ушу балдарга да үй бүлөсү менен тынч болуп, ден соолукта болуп, ушундай демилгелерди, ушундай неме муктаж үй бүлөлөргө жардам берип жүрөбүз. Ушу Шорошаттын жаштарына мен миң мектер ыраазымын. Мен ушу Аллага шүгүр. Ушунчалык мына балдар келип Россияда иштеген, элибиздеги өкмөттөгүлөр дагы мен эч капа эмесмин. Алар дагы келип колунан келишинче эми жакшы сөздөр менен деле неме кылып атты. Кабар алып атышты. Кыздар келип, социалисттер анча-мынча келишип неме кылып атышты. Жардам берип атышты. Анан ушу балдар келип, жакында ушу Нурлан деген бала келип, анан кийин кечинде отурсам эле келип калып, анан кийин эже ушундай балаңызды неме кылайлы дедик эле, мен ушу жардам сизде балдар келип неме кылат.
деп анан өзү кол телефонго тартып кетти дагы. Анан балама ушу эжем ушу балаңызга неме кылып коюң деп экөө акча беришип кетишти. Анан кийин телефондон чыгып калыптыр да. Немеге чыгарып коюшуптур YouTube'га. Мен аны билбедим чынында. Кийин билдим да. Аны эми балдар эми туура эмес түшүндү, кээ бири жалал абадка апарганмын. Апарып анан кийин аларды көрүп туруп чын деле оокат жей албаса, сүйлөй албаса, жашы өтүп кеткен болсо, муну апар, башка жакка апаргыла деди. Анан кийин эми мен кайтадан алып келе бердик. Аерде биз жактыктар бар экен, ошо балдар бар экен, аларды көрдүк, аларга неме кылдык. Аларды көрүп анан кийин чын деле сем чычамды айта албаса, муну бир адам тоссо, өзү ордунда саралайт, мисалы, постоянно өзүм тосом, 3 маал болсун, 4 маал болсун. Кээде жок болуп калсам, майласынан сийип коет. Анан кийин жутунганда ошо оокатты толук жей албайт, кашык менен бердим да постоянно ошо жака дер. Тамактын баарын өзүңүз чайнап бересиз да? Кез эзип бергенди ошо жегиси келген оокатты жейт да. Эмесе чайнап бер деп туруп алат да, сен тишиң бар го чайнап бер дейт. Ошо тишим жок, протез салдыр электе мурун түшүп калгандан кийин аябай кыйналып жүрдүм. Оозум ооруп, кийин салдыргандан кийин азыр деле эми печенье чайга чылап берсең жебей коет да. Себеби кытмыр болуп калат экен мындай нерсечи. Кыйтыр уруссаң болду, ошо боюнча кечке дагы оокат жебей тура берет да. Анан бербей коюш кыйын нерсе экен да. Церебральный паралич деди. Анан кийин себеби чында мен аякка көрсөткөндөн кийин мен көрсөтүп лечение кыла турган немени кыла албадым. Мүмкүнчүлүк болбоду. Атасы кеткен боюнча чында менин балама мындай керекпи же деп дей албады ал дагычы. Балким балам аяк баргандан кийин эме болду. Экөөбүз бири-бирибизге чөчүп, аркы берки болот экенсиң, бу тагдыр ушундай нерсе экен. Эми сыноодур балким мага бергендир го, аны кээде көтөрө алат экенбиз, кээде көтөрө албайт экенбиз, кээде оорудум, кээде неме кылдым. Эми мен рахмат өзүмүн айылдаштарыма. Кичине болсо ham көтөрмөлөш, ушу убакка дейин мен жашап, ушу балдарым ушу эл менен кошо бактым. Өзүм бактым деп айтышка мен акым жок, себеби эл менен эл экен. Мына мен 2-3 жыл болуп калды, өзүм мурдагыдай боло албай кыйналып атам да. Мурун эми билмеген экен, барып жашың өткөн сайын мурдагыдай кыймылдай албай, баягыдай иш кыла албай же немелерими унутуп коюп, же туура эмес эле бир нерсени сүйлөп берип, өзүм экөө өкүнүп атам да ошончо.